Кыргыз-өзбек кийиминдери жаңарган бул музыкалык кечи Ошмунун индустриалдык педагогикалык колледжинде өттү. Аны уюштуруучулар тил, улуттар аралык маданияттын, достуктун көпүрөсү деп аташкан. Мен дагы бир жолу бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул саамалык кыргыз тилинин мамлекеттик тил мыйзамы катары кабыл алынганына жана өзбек тилине мамлекеттик тил макамы берилгенинин 35 жылдыгына карата уюштурулду. Ana bugünkü kunda Özbekistan Respublikası ve Kırgız Respublikası ortasındaki iki tomonlama aloqa barcha sohalarda judayam jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Bu nafaqat siyosiy yoki savdo iqtisodiy qolaversa, mana madaniy, gumanitar sohalarda ham bizning aloqalarimiz ancha rivojlanib bormoqda. Bu albatta quvonarli hol. Кечеде Ошму менен Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинин студенттерине кыргыз, өзбек тилдерин чет тили катары үйрөтүү демилгеси ишке ашты. O'zbek tili adabiyoti universitetida Chingiz Aytmatov nomidagi Qirg'iz tili va madaniyati markazi ochilgan va bu yerda O'sh davlat universitetida Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilgan. Mana shu markazning tinglovchilari, markazga qatnashib kelayotgan talabalar ishtirokida biz o'zbek tili kurslarini onlayn o'qitish, o'zbek tilini onlayn o'qitish kurslarini yo'lga qo'ydik va xuddi shuningdek bizning universitetda tahsil olayotgan o'zbek talabalariga qirg'iz tilini o'rgatish onlayn kurslarini yo'lga qo'ydik. Bugun shunga birinchi dars bu yerda o'tildi, birinchi saboq. Qolganlari endi onlayn davom etadi. Уюштуруучулардын билдиришинче, иш-чара Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы илим, билим, достук, ынтымак жана маданият алакаларын бекемдөөгө арналган. Бул иш-чарабыз эки элдин достугун, маданиятын, адабиятын жакшыртат, достугун бекемдейт. Ушундай иш-чаралар мына байма-бай өткөрүлүп туруп атат. Биздин Ош мамлекеттик университетинде жана ошондой эле Ташкенттин Alisher Navoiy атындагы Тилдер университетинде.